안녕하세요. саламатсыңарбы? Biz корей тілін үйренеміз бүгін дағы. 안녕하세요. 오늘도 재밌게 한국어를 공부해요. Бүгінгі сабағымыз бұл 7-ші сабақ аба ырайы. Корейше. 날씨. Эми сабақты баштайбыз. Бұяқта 4 мезгіл бар. Ошолорду корейче үйрөнөбүз. Бұяқта аба ырайы деп нальши кайра жазылган экен. Силер жазып алсаңар болот. Эми бүгүнкү сабагыбыз максаты бұяқта жыл мезгилдери жана аба ырайы жөнүндө сүйлөшүү. Жана криго деген грамматика жана жыл мезгилдер сөздөр берилген экен. Жыл мезгилдери корейче кандай болот? Жыл мезгили корейче 계절. Эми биз кийинки сөздөрдүн аттарын үйрөнөбүз, кийинки мезгилдерди. Бакта жаз, 봄, жана жай, 여름, күз, 가을, кыш. 겨울. Буларды силер жазып алып жаттагыла. Эми биз кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул жакта Кореяда кантип жыл мезгили өзгөрүлөт деген тапшырма берилген экен. Ошолорго азыр биз жооп беребиз кыскача. Биринчи жаз келтире жана андан кийинки бул 여름, жай жана 가을, жана 겨울. Корей мезгили Кыргызстандыкына окшош, кадимкидей эле биякта жаз, жай, күз жана кыш келет. Аба ырайы кандай болот? Биякта кайсыл жыл мезгили экенин жазабыз. Биринчи сүрөттө бул 봄, жаз берилген экен. Экинчи сүрөттө 여름, жай жана кийинки сүрөттө 가을, күз. Акыркы сүрөт бул 겨울. кыш. Эми кийинки тапшырмабыз бул кийинки сүрөттө жыл мезгили алар менен чогуу айлар берилген экен. Биз туура туташтырышыбыз керек. Биякта биринчи сөз бул пом. Аны жаз деп үйрөндүк. Жаз мезгилинин айлары кайсылар? Биякта март, апрель жана май айлары. Кийинки тапшырма бул йорым, жай. Жайдын айлары кайсылар? Алар болсо июнь, июль, август айлары. Кийинки бул күз. Күздүн айлары кайсылар? Алар болсо сентябрь, октябрь жана ноябрь. Эми акыркы мезгилибиз кыш мезгилинин айлары бул декабрь, январь жана февраль. Ушу менен бир сыйра быршыктадык. Жыл мезгилдерди үйрөндүкпү? Анда эмесе кийинки сабакка өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган грамматикабыз криго. Бул жана сүйлөмдөрдү бириктирүүчү союзу болуп саналат. Ошолорго мисалдар берилген. Азыр окуп кетебиз. Юки 씨 여름을 좋아해요? 네, 저는 여름을 좋아해요. 그리고 봄도 좋아해요. Юки айым, сен жайды жакшы көрөсүңбү деп суроо берди. Юки айым болсо, ооба, мен жайды жакшы көрөм жана жазды дагы жакшы көрөм деп жооп берди. Эми экинчи мисалда 저는 학생이에요. 그리고 민수 씨도 학생이에요. мен окуучумун жана Минсу мырза дагы окуучу деп сүйлөм берилди. Биякта криго деген сөз берилди. Эми үчүнчү мисалыбыз 저는 한국어를 공부해요. 그리고 중국어도 공부해요. мен корей тилин окуйм жана мен кытай тилин дагы окуйм деп экинчи сүйлөм берилди. Бул жакта эки сүйлөмдү коштук, мааниси боюнча мен муну дагы кылам жана мону дагы кылам деп. Эми тапшырмага өтөбүз. Бышыкташ үчүн 그리고 окуй кетебиз. 저는 여름을 좋아해요. 그리고 봄도 좋아해요. Мен жайды жакшы көрөм жана жазды дагы жакшы көрөм. Экинчи 우유 하나 주세요. 그리고 물도 주세요. сүттү бериңиз жана суу дагы бериңиз дейт. 마크 씨가 가요. 그리고 투이 씨도 가요. Биякта Марк мырза бара жатат жана Туи мырза дагы бара жатат дейт. Эми силерге түшүнүктүү болду окшойт. Кыргыз тилине которгондой эле жана бөлүкчөсү. Эми бир сыйра дагы диалогторду окуйбуз. Юки 씨 여름을 좋아해요? 네, 저는 여름을 좋아해요. 그리고 봄도 좋아해요. Биякта үстүндө берилген болчу. Юки айым, жайды жакшы көрөсүңбү? Ооба, мен жайды жакшы көрөм жана дагы жазды дагы жакшы көрөм дейт.
екінші мисалда 유키 씨 한국 영화 좋아해요? 네, 한국 영화를 좋아해요. 그리고 한국 드라마도 좋아해요. 유키 айым, Корей киносын жақсы көресіңбі дейді. Ооба, мен Корей киносын жақсы көрем, жана дагы Корей сериалдагы жақсы көрем дейді. Эми тапшырмаларга өтсөк. Биякта үлгүгө окшоштуруп, суроолорго жооп беребиз. Биякта сүрөттөр берилген, сүрөткө тиешелүү жоопту тандайбыз. Биринчи мисал, биякта 주말에 뭐 해요? 저는 주말에 농구를 해요. 그리고 축구를 해요. эс алуу күндөрү эмне кыласың дейт. Мен эс алуу күндөрү баскетбол менен машыгам жана футбол менен машыгам дейт. Эми биринчи мисалыбыз биякта 학교에서 뭐 해요 деген суроо берилген экен. Мектепте эмне кыласың? 친구를 만나요. 그리고 공부해요. досума жолугам жана окуйм дейт. кийинки 교실에 누가 있어요? 선생님이 있어요. 그리고 학생이 있어요. бөлмөдө ким бар? мугалим бар жана окуучу бар дейт. үчүнчү мисалыбыз 아침에 보통 뭘 먹어요? 빵을 먹어요. 그리고 우유를 마셔요. Сен эртең менен негизден эмне менен тамактанасың дейт. Эртең менен биякта нан жейм жана сүт ичем дейт. Эми акыркы мисалыбыз 어제 뭐 했어요? 책을 읽었어요. 그리고 텔레비전을 봤어요. биякта китеп окудум жана телевизор көрдүм деп жооп берди. Эми кийинки тапшырмаларыбыз биякта диалогду угушубуз керек. 제7과 날씨 대화 1 타완 씨는 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 좋아해요. 수진 씨는요? 저도 봄을 좋아해요. 그리고 가을도 좋아해요. диалогду угуп бүтүрдүк. Эми биз бир сыра окуп жана которобуз. биякта 수진 жана 타완 берилген экен. 타완 씨는 봄을 좋아해요? 네, 저는 봄을 좋아해요. 수진 씨는요? 저도 봄을 좋아해요. 그리고 가을도 좋아해요. деп диалог берилди. Эми которулуштары Таван мырза жазды жакшы көрөсүзбү дейт. Ооба, мен жазды жакшы көрөм. Сужин айым, сизчи дейт. Мен дагы жазды жакшы көрөм. Жана күздү дагы жакшы көрөм дейт. Бул жакта көбүнчө учурда криго менен до жана дагы деген бул болсо биякта каыл жана башка сөздөргө да туталышы мүмкүн. Өзгөчө бул зат атоошторго туталат. Эми биринчи тапшырмабыз биякта сүрөттү карап суроолорго жооп беребиз. Биринчи мисал жазылган экен. 봄을 좋아해요 деп суроо берилиптир. Жазды жакшы көрөсүңбү? 네, 봄을 좋아해요. 그리고 여름도 좋아해요. ооба, мен жазды жакшы көрөм жана дагы жайды дагы жакшы көрөм дейт. Эми экинчи мисал. 가을을 좋아해요? 네, 가을을 좋아해요. 그리고 겨울도 좋아해요. биякта сүрөттү карасак күз жана кыш мезгилдери берилген экен. Суроо болсо, сен күздү жакшы көрөсүңбү дейт. ооба, мен күздү жакшы көрөм жана дагы кышты дагы жакшы көрөм деп жооп берди. Эми үчүнчү мисалыбыз. 우유를 사요? 네, 우유를 사요. 그리고 오렌지 주스도 사요. Сен сүт сатып алып жатасыңбы деп суроо берилди. ооба, мен сүт сатып алып жатам жана биякта апельсин ширесин дагы сатып алып жатам дейт. Төртүнчү мисал. 사과를 먹어요? 네, 사과를 먹어요. 그리고 귤도 먹어요. Сурообуз, алма жеп жатасыңбы? ооба, алма жеп жатам жана дагы мандарин дагы жеп жатам деп жооп берди. жана кийинки тапшырмабыз бул. 여러분이 좋아하는 것들이 있어요?
좋아하는 계절, 음식에 대해서 친구와 이야기해 보세요. Силер жакшы көргөн нерселер барбы? Мисалы, жыл мезгилдер же тамактар, ошол жөнүндө досторуңар менен диалог түзүп көргүлө. Мисалы, биякта мындай диалог берилген экен. 봄을 좋아해요? 네, 봄을 좋아해요. 그리고 가을도 좋아해요. ооба, биякта жазды жакшы көрөсүңбү деп суроо берилди. ооба, жазды жакшы көрөм, жана да күздү дагы жакшы көрөм дейт. Эми биз биякта жыл мезгилдер берилген, ошолорго ылайыктуу диалог түзүп көрөбүз азыр. 선생님은 겨울을 좋아해요? 네, 겨울을 좋아해요. 그리고 여름도 좋아해요. Мен кыш жакшы көрөсүзбү деп суроо бердим, 네. 선생님은 라면을 좋아해요? 네, 저는 라면을 좋아해요. 그리고 샤шлык도 좋아해요. мага рамен жагат, жана дагы шашлык дагы жагат. Ошентип силер достор менен ушундай диалогдор түзүп көргүлө. Ал болбосо жакшы көргөн музыкалар болушу мүмкүн, же ырчылар болушу мүмкүн. Ошолорду айтып көрсөөр болот. Мага бул ырчы жагат, же бул группа жагат деп ушундай сыяктуу тапшырма аткарып көрүңүз үйдөн. Ал эми болсо кийинки тапшырмага өтөбүз. 2번. 보기에서 알맞은 것을 골라 그리고를 사용하여 문장을 완성하세요. Экинчи тапшырмабыз бул үлгүдөн туура келген сөздөрдү тандап, жана деген грамматиканы колдонуп, сүйлөмдү соңуна чыгарышыңар керек экен. Биякта үлгүдө кайсыл сөздөр берилген? Биринчи сөз бул 옷을 사요. биякта кийим сатып алып жатам. Экинчи сөз 책을 읽어요. китеп окуп жатам. Үчүнчү сөз эми 이야기를 해요. сүйлөшүп жатам дейт. Ошолорду туура коюп чыгышыбыз керек. Биякта биринчи сүйлөм 백화점에 가요. 그리고 옷을 사요. универмагга барам жана кийим сатып алам деп сүйлөмдү бүтүрдүк. Эми экинчи мисал 주말에 친구를 만나요. 그리고 이야기를 해요. дем алыш күнү досума жолугам жана сүйлөшөм деп сүйлөмдү бүтүрдүк. Эми үчүнчү мисал 도서관에 가요. 그리고 책을 읽어요. китепканага барам жана китеп окуйм деп сүйлөмдү бүтүрдүк. Ушу менен сабак соңуна келип чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз. Аньоңи кесе요.